Пресса KG'de спорт жаңылыктары саламатсыздарбы? Кыргызстандык спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу таймаштын аралаш түрлөрү ММА боюнча Орусиянын Назрани шаарында Ингушетияда өткөн Эмбер Чайланг 99 мелдешинде жеңишке жетти. Турнирдин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, таймаш 17 ноябрда өттү. Ага 7 өлкөнүн спортчулары катышып, жалпысынан 12 беттеш болду. Бусурманкул Абдибайыт уулу 68,8 килограммга чейинки салмакта рингке чыгып, орусиялык Залимбек Омаров менен күч сынашты. 3 раундда созулган таймаштын жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык спортчуга ыйгарды. Бул күнү 73 килограммга чейинки салмактагы спортчулар арасында чыккан дагы бир кыргызстандык Турсунбек Асыл Газиев орусиялык Ломали Налгиевке жеңилди. Бусурманкул Абдибайыт уулу кесипкөй рингде ушуну менен жалпысынан 14 беттеш өткөрдү. Буга чейин 10 жолу жеңишке жетип, 2 жолу жеңилип, 1 жолу тең чыккан. Булак аргумент чекит KG.